Германиянын эл аралык кызматташтык коому жана Юстиция министрлиги менен биргеликте уюштурган программаларыбыздын бүгүнкү чыгарылышында биз сиздер менен чек ара маселесине кайрадан кайрылып отурабыз. Анткени аталган министрлик бир канча убакыт мурда буга чейин кабыл алынган Кыргыз Республикасынын чек аралаш аймагында жайгашкан айыл аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзамына толуктоо киргизүү демилгесин көтөргөн. Ал демилге жогорку кеңеште 2 жолку кароодо колдоого алынган жана анын ичинде эң өзөктүү делген сунуштар киргизилген. Бул эмне болгон өзгөртүүлөр болушу мүмкүн, ал эмне өзгөчөлүктү, артыкчылыкты бере алат жана анын аткарылышы кандай болушу мүмкүн деген суроолорго биз кайрылмакчыбыз. Алгач сөздү баштаарда биз экранга назар салып, кыскача сюжетибизди көрүп алсак. Баткен облусунун аймагында Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш айылдарынын тургундарына чек ара тилкесинде өзүн алып жүрүү тартиби дайыма эскертилип турат. Бирок ошого карабай кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен жол жана сугат суунун айынан келишпестиктер көп чыгат. Мындан 10 жыл мурдага караганда учурда жергиликтүү тургундарда чек ара тартиби жөнүндө түшүнүк жогору. Айыл өкмөттөргө, айыл башчыларына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндө мыйзамынын көчүрмөлөрү жеткизилип берилген жана жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү менен сабактар өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттин санжабаларын жана чек ара тилкесинде жүрүш-туруштун эрежелерин боюнча жеткизилип, иш-чаралар жүргүзүлөт. Жаңжалдарды болтурбоо жана алардын алдын алуу үчүн жол маселеси маанилүү. Кыргыз-тажик айылдарын айланып өткөн жолдорду тез арада бүткөрүү менен көйгөйдү чечсе болот. Биздин элдер чек араны кайтаруу, чек арада өзүнүн жүрүш-турушун сактоо боюнча бардыгы билишет. Бирок биздин кыргыз эли билгени менен тажик туугандарыбыз ошону билбейт. Мына биздин Көкташ Аксай жолу Галоной менен ошол эле бүтсө биздин көп конфликттер токтойт деп ишенебиз. Ошо биздин үмүтүбүз эле бүгүнкү күнү Көкташ Аксай жолу. Чек ара тилкесин мыйзамсыз бузгандар жана келишпестиктер тууралуу маалыматтын 30% жергиликтүү тургундардан келип түшөт. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Баткен облусу, Ойордо көрсөтүүсү үчүн. Чек ара аймагында жашаган калктын социалдык, экономикалык, коопсуздук жана башка деген маселелери аябай опукталдуу жагдайда экендигибизди дайыма айтып келебиз. Аны чечүүнүн аракетин жасап атабыз дегени менен бир топ маселелер ордунан жылбай калгандыгын дагы эске алышыбыз керек. Бирок биз азыр сөздү жогоруда мен белгилеп өткөн мыйзам долбоорунун сунушунан баштасак, эмне өзгөчөлүк, эмне артыкчылык менен сунушталды, эмне маселелер каралган? Бага суроо. Рахмат. Өзүңүз жана белгилегендей, Кыргыз Республикасында айрым чек ара аймактарында өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган 11-жылы. Ал мыйзамга ылайык ошо чек ара аймак тилкелеринде жашаган айылдар өзгөчө статуска ээ болуп, азыркы күндө өкмөттүн токтому менен 61 айыл жана 8 участокко ушундай өзгөчө статус деген берилген да. Эми бул жаңы долбоор менен өкмөт өзүнүн ыйгарым укугунан пайдаланып, мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз, толуктоодо ошол айылдарда 61 айыл жана 8 участокто жайгашкан айылдарда кыймылсыз мүлк объектилерин чет өлкөлүк граждандарга, бул кайрылмандардан сырткары болот, кайрылман деген статусу бар адамдар, ал билесиздер жакшы кимдер экенин, чет өлкөлүк юридикалык жактарга жана граждандарга сатууга тыюу салынып атат. Себеби эмнеде? Себеби ошол жерде баягы кыймылсыз мүлк объектилерин сактап калуу, бул биринчи жагы болсо, экинчиден чек аранын сакталышын камсыз кылуу. Бул баягы практикадан көрүп атпайбызбы? Баягы бир аз сатылып, анан ушундай элде ой бар, башка мамлекет биздин аймакка кирип келатат деген бир ойлор бар, түшүнүктөр бар. Ошону жокко чыгаруу максатында ушундай мыйзам кабыл алынган да. То есть долбоор кабыл алынды, азыркы күндө жогорку кеңеш мына мурда күнү экинчи окуудан кабыл алып берди. Кудай буйрса үчүнчү окуудан кабыл алынса, анан мыйзам күчүнө кирет. Уже мыйзам иштей баштайт. Райхан ага. Ушундай мыйзамдын зарылчылыгы албетте түшүнүктүү нерсе, бирок маселени чечип бере алабы деген дагы нерселер бар.
Эми ар бир мамлекет өзүнүн чек арасын, чек арадагы кол тийбестикти камсыздап бериш керек. Ар кандай чараларды көрүш керек. Анын ичинде мына ушу азыр айтылып аткан бу дагы жакшыбы жаманбы чара. Бирок бул чара жетишсиз деп ойлойм мен. Эмнеге дегенде ошо чек арадагы бир тарабы кыргыздар, бир тарабы өзбек болобу, тажик болобу, экөөнүн ортосундагы тирешүү карама-каршылыктын маңызы таптакыр башка жакта жатат. Ал тиги балдардын мушташып кеткенде эмес, же болбосо эки бир чоң эркек кайыша айтышып кеткенде эмес да. Маселе тереңде жатат. Эгер четин козгоп кете турган болсок, бүгүнкү күндө эл аралык иликтөөчүлөр баарысы айтып атат. Жакынкы арада конфликттердин бүт баары жогу суу үчүн болот деп. Эгер картаны көрсөңөр, андан дагы жакшы ушу Баткенден баштап Ошко, Жалал абадтан баштап тетиги Аксыга өтө турган болсоңор, кыргыздардын бүт баары жогу тоонун түбүнө жайгашкан. Түз жерде таптакыр башкалар жашайт. Өзбекстан жашайт, Тажикстан жашайт. Биз суудун башында турабыз. Суудун башында тургандан кийин дайыма биз ошо тирешүүнүн карама-каршылыктын бир тарабы биз болобуз, кыргыз. Бул айдан ачык. Демек, ушуга жараша биз кандайдыр бир чара көрбөй турган болсок, ушуга жараша биз чек ара службасын реформа кылбасак, таптакыр чек араны ушу башкача көз караш менен карап туруп, аны коргоо максатын, милдетин башка деңгээлге көтөрбөсөк, ар кандай чыр-чатак улана берет. Бирок кандайдыр бир ишти баштаганда дайыма бир нерседен башташыбыз керек эле. Эми Бургисамда баштадык. 5 жыл болду мына биздин келгенибизге. Мына мен коллегам тасыктап берет. Биринчи күндөн баштап эле чек ара маселеси деп биз дайыма айтып келип атабыз. Бирок бул маселеге жакшы көңүл бурулбаган соң, мына азыр бушуп жетип келди окшойт. Конфликттер уже ай сайын эмес, күн сайын кайталанып жатат. Демек, ушуга жараша кандайдыр башка чараларды дагы көрүш керек. Ал башка чаралар жөнүндө да сүйлөшөбүз кыргыз. Тагай мырза, Райхан ага белгилеген нерселерди биз өзгөртөбүз. Чек ара кызматынын милдеттери албетте баягы өзгөчө олуттуу болуп турат, бирок ошондой мезгилде ошол бир топ маселеге дагы кошумча иретинде катышышы керек. Мисалы, коопсуздукту камсыздагандан сырткары дагы жергиликтүү эл менен кызматташуу, коңшулар менен мамилени өзгөртүү жана башка деген нерселер бар да. Ана мына куралдуу күчтөрдүн системасында өзгөртүүлөр, реформалык аракеттер башталды деп бир топ маселени айттык эле. Ошондон берки өзгөртүүлөр мына Райхан ага белгилеген маселелерге канчалык тийиштүү болуп атат? Рахмат сурооңузга. Бул жерден урматтуу депутат айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын аскерлерин толуктоо жана кызмат өтөөсү бул өтөө тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ооба, бүгүнкү күндө мамлекеттик чек ара кызматында жанагыда айтылып кеткендей эле реформалоо дейбизби, же оптимизация дейбизби, ыңгайлаштыруу дегенде бизде дагы ал тарапта да багытта иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө мурдагы жылдагыларга караганда, мына биз быйылкы жылды эле алсак, 2013-2014 алганда башкаруу системасында, башкаруу тутумунда өзгөртүүлөр жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө территориялык башкаруу, аймактык башкаруу болуп 4 деңгээлдүү башкаруу органы түзүлгөн. Бул борбордук аппарат. Экинчиси бул аймактык чек ара башкармалыктар. Бүгүнкү күндө 3 аймактык чек ара башкармалык түзүлгөн. Мына Баткен чек ара аймактык башкармалыгы, эмнеки сюжетти биринчи көргөнүңүздөрдөгү ошол биздин аскерибиз, кызматкерибиз, ошо Баткен чек ара аймактык башкармалыктын башчысы болот. Ага Баткен областы кирет. Экинчи аймактык башкармалыкта бул Жалал абад жана Ош областтары боюнча. Үчүнчү аймактык башкармалык бул Нарын, Талас, Чүй, Ысык көл областтары боюнча аймактагы башкармалык деп эсептелет. Анан төртүнчүсү болсо бул биздики чек ара тозоттору. Бүгүнкү күндө ошол эле көйгөйлүү болуп турган ошо оптимизация боюнча айта кете турган болсок, бизде бүгүнкү күндөгү башкаруу органындагы аскерлердин саны ыңгайлаштырып кыскартылып, ошол жердеги сандар азайтылып, бүгүнкү күндө ал бошогон биздин штаттык бирдиктер чек араны тикелей чек араны кайтарган
аскерлердин саны көбөйдү. Бул негизинен кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек ара тилкесине тиешелүү. Саитжан мырзага бир суроо узатсам, сиз бир топ жылдар бою ошол Баткен аймагында жүрбөдүңүзбү? Мына чек ара кызматында түздөн-түз бир топ талаш тартыштуу, биз айтып аткан жерлердин сатылып кетишине байланышкан проблемаларды дагы өзүңүз менен көрүп жүргөн адам катарында да. Мына азыркы айтылып аткан 4 баскычтуу же баланча баскычтуу өзгөртүүлөр дегендин өзү сиздер ошондогу кабыл алып аткан маселелерди канчалык жеңилдете алды, канчалык оптималдаштыра алды силердин иште? Урматтуу төраган орун басары аябай туура сөздөрдү айтты. 4 тепкичтүү башкаруу чек ара кызматында бул ошол чек ара өлкөнүн башкармалыгы бүгүнкү күндө ыңгайлаштырылган жакшы жакшы жөрөгөл деп эсептейбиз. 1-2 жылдан кийин ал дагы өзүнүн бүгүнкү актуалдуу маселесин жоготот. Биз 3 тепкичке өтүшүбүз керек. Бизде атайын программа бар. 2017 жылга чейин комплекстүү чек араны башкаруу боюнча ошол программанын негизинде ал дагы тепкич келечекте жок болмокчу. Бүгүнкү күндө ал чөлкөнүн чек ара башкармалыгы керек. Себеби дегенде ага өзүнө ылайыктуу ченемде укук берилди. Капитан деген званияга чейин өзү буйрук чыгарып бере берет. Капитан деген званияга чейинки аскерлерди өзү жылдырып, өзү көп нерселерди кабар алат дагы. Чек арада болгон инциденттер болобу, конфликттер болобу, ошол жерде өзүнүн толук кандуу укугу бар дагы чечим кабыл алганда эч кандай мыйзам Түздөн-түз чек ара аймагындагы абал менен иш алып барып аткан кызматкерлер катарында жогоруда айткан жанагы жерлерди сатып жиберүү фактылары азыр канчалык орчундуу болуп турат? Себеби биз мындан бир 6-7 жыл мурда абдан күчөп бараткандыгын аябай айтып чоң чуу көтөрдүк эле да. Баткен областы боюнча алсак, Баткен районунда 27 үй тажик жарандарына сатылып кеткен. Лейлик районунда 105 үй сатылып кеткен. Бул көбү Советтер Союзу убагында болгон. Андан сырткары чек ара аскерлери түзүлгөнгө чейин 2000 жылга чейин 2007 жыл акыркы үйлөр сатылды. Ошого чейин болуп келген. Эгерде өзгөчө статус берилип, ошол нерсе толугу менен каржылана турган болсо, ошондой терс көрүнүштөр, чек арадагы терс көрүнүштөргө бөгөт койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Законду кабыл алгандан кийин каржылап да бериш керек. Сиздердин ишмердикте мына чек ара тилкесин биз тактай албай канчадан бери талаштуу маселелерди чече албай атабыз. Мына ушундай факторлор канчалык орчундуу жагдай жаратат сиздердин практикада? Бул азыр биз кыргыз, өзбек, кыргыз чек арасынын делимитация иштерин жүргүзүп атабыз да. Ушун менен кошуле жанагы ошол аймакта жайгашкан суу маселелери, жайыт маселелери, жер маселелери өтө курч болуп атат. Мына урматтуу депутат жогоруда айтып кетти, жана суу маселелери боюнча чыр-чатак чыгып атат деп. Бул жерде мен кошумча айтып кетсем, бир эле суу эмес, жайыт маселеси дагы бул жерде өтө орчундуу маселени ээлейт. Себеби мына кече акыркы эле болгон 2 инцидент, жанагы Баткендеги болгон окуя ушу именно ушу жайыт маселеси боюнча чыгып атат да. Бул жерде мына бул азыр кабыл алынган мыйзам өтө актуалдуу убакта кабыл алынды, бирок кичине кечеңдетип кабыл алынды. Муну мурда эле кабыл алыш керек болчу. Биз муну мурдадан инициатива өткөндө бул бизден ошо долбоор өтпөй калган. Мындан сырткары биз азыр мына анклавдар боюнча дагы ошо мыйзам долбоорун даярдадык эле. Бул дагы кичине тоскоолдуктар жаратып атат өзүбүздөн. Себеби мына анклавдар ошо именно ошо Ворох анклавында чыгып атпайбы жана чыр-чатак. Эгерде ушул анклавдар жөнүндө мыйзам кабыл алынса, ушул бир топ нерселерге тоскоол болот элек да, кошуна мамлекеттерден кире турган. Мына биздин ушул убакта азыр Сох анклавына дагы, Ворох анклавына дагы Өзбекстанда, Кыргызстан бизден сурабай эле куралдуу күчтөрүн алып кирип атат да. Мына Өзбекстан алып чыгып кетти жана Сох анклавынан. Ворох анклавына болсо бүгүнкү күндө солдаттары ошол менен турат. Кирген боюнча чыгып кетти, бирок көбү калып калды ошол жерде. Мына былтыркы жылга чейин Тажикстан тарап биздин жайлууларды бизден сурабастан эле пайдаланып келген. Себеби ачык болгондон кийин чыгып үйрөнгөн, Союздун убагында пайдаланып келген жерлерди ушул убакка чейин пайдаланып келген. Мына былтыр биз маселени көтөрүп пайдалансаңар мейли, бирок бир какой-то закон негизинде пайдалангыла, акчасын төлөгүлө, өкмөттөр аралык келишимди түзөлү. Ошонун негизинде канча гектар керек силерде, канча баш мал чыгарасыңар деген маселени койгонбуз да. Биринчи бул кабыл албады эле, мына акыркы убакта жолу мына Дүйшөнбөгө барганда ушул биздин сунушту кабыл алышты. Азыркы убакта ушул
жайты пайдалануу боюнча аренда тууралуу сөз болуп атат да. Акыркы жолушта мына алар келишти. Келгенде бирок канча гектар жер, канча баш мал бар экени дайынсыз келди. Биз айттык, бизге ошол цифраларды бериле, биз ошолдон кийин сүйлөшүүнү уланталы дедик. Бул канчалык ошо ниети түз болуп жасаганга? Эми буларда ниети түз экенин айта албайбыз, бирок акыбал азыркы убактагы акыбал ошого алып келди да. Биз чегараны тостук. Мына чегарачылар отурат бул жерде. Бүгүнкү күндө бир да баш малды чыгарбайбыз. Ушунун артынан жана чыр чыгып атат да. Назарали ага, ушундай күнүмдүк маселелерди чечиш үчүн бул дагы балким убактылуу гана келишим болуп калышы мүмкүн да. Бир жагы, экинчиден жанагынтип макам беребиз ар бир айылга, жериңерди сатпагыла деп коюш менен биз канчалык маселени жеңилдете алабыз? Кандай ойлойсуз? Маселени эч убакта аны менен чече албайбыз. Азыр мына өкмөттүн өкүлү айтып кетпеди. 2011-жылы ошо биз депутат болгонубузга мына 4 жылдын жүзү болсо 4 жылдан бери айтып келатабыз. Ушу маселени көтөрүп атабыз да. Биз канча мыйзам кабыл албайлы, канча токтомдорду кабыл албайлы. Бул аткарылган жок да. Мына азыр жагы мыйзамды айтып атпайбызбы? Ошо 2011-жылы алган мыйзамыбыздын бир пункту иштеген эмес, анынча акча жок өкмөттө. Ошо акчаны кайдан табабыз? Ошого маселе коюш керек да. Бул жерде туура айтып атат. Демилитация, демаркация боюнча, чегара аныктоо боюнча өзүнүн жумушун аткарыш керек алар. Чегарачылар боюнча өз жумушун аткара берсин. Өкмөт азыр ошол жерде турган элдерге шарт кандай түзүп беребиз? Бул эмне үчүн үйлөр сатылып атат? Ошону изилдебейлиби? Ал жакын биринчи сатылып аткан жумушсуздуктан миграция агымы көбөйүп кетип атат. Баарыбыз Кыргызстан боюнча айтып атат, мына жогорку кеңештерде деле элдин арасында айтылып атат. Бул Бишкекке чогулуп атабыз да баарыбызча. Ошого биз шарт түзүп бере турган болсок, шарт түзсөк ошол жакта. Шарт түзсөк, ошол жерде миграция агымын азайтып, ошол жерде жумуш орундарын камсыз кыла турган болсок, кана ошол чегараны ошол жерде жашаган элдерден күчтүү чегарачы эч убакта болбойт. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Россияны алалы. Кырымды кошуп алгандан кийин сразу айтты свободный торговый зона деп. Эркин соода аймагы деп белгиледи дагы бардык баягы налогтордон 50% элде кагылып ташады. Шартты түзүп туруп 5 жылдын ичинде Россиянын баягы дефициттен профицитке өндүрөт. Эң алдыңкы аймак айландырабыз деди. Бул биринчиден. Мана бүгүн эле мен интернеттен окуп келдим. Казакстанда инвестиция тартуу боюнча крупный инвесторлорго 10 жылга барлык налог түрлөрүнөн бошотуп атат. Биз ошол чегара аймагын бул Баткен жөнүндө Баткен областы боюнча сөз көп болуп атат. Ошол маселени көтөрүп келатабыз. Биз шарт түзүп беришибиз керек. Ал жерде экономиканы көтөрүп, чегарачыларды 1 метрге 1 солдаттан коюп берсек да аны чечилбей эч убакта. Ошол жерде элди сактап коюшубуз керек. Мына отурган бул жерде балдарыбыз отурат, студенттер отурат. Ушул жерге Бишкекке караганда жакшыраак шарт түзүп берсек, буларгачы булар ошол жака барып иштейт. Россия кетпейт, чет өлкөгө кетпейт. Бишкек турганда ошол жакта келечегини региондон көтөрүп келсе жакшы болот да. Бардыгы Кыргызстанда бир жакшы программа кабыл алып туруп, бул өкмөткө кайрылып кетет эле. Бир программа менен региондорду өнүктүрүүгө катуу аракет кылбасак, бул болбойт. Бул деген азыр мына мен мындан бир түп күтүүлүгүн мындайдан көрүп атам. Жанагы 2005-жылгы революция деп коебузбу, төңкөрүш деп коебузбу, бир артка кайттык эле. 2010-жылы бир артка кайттык. Мына 4 жылдын ичинде биз кыйрат, өзүм жогорку кеңеш депутат болсом айтып кетейин, кыйрат эч нерсе иш кылган жокпуз. Ушул канча мыйзамдарды кабыл алып атсак дагы, анын бир өзгөрүп Кыргызстанга бир пайда келтиргенин көргөн жокмун да бул жердечи. Ошондой болбай, ушул күндөн күнгө чегара маселеси, социал тармакта ушундай мындай көтөрүлүп кетип атат. Ошону мен ойлойм, бул Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасынын башына бир карап чыгышыбыз керек. Мындай башкаруу эртерээк келип калдык биз. Мисалы азыркы бардыгы карап туруп, мыйзамдын жаманында жакшы эмес, жакшы мыйзамдарды алып бере беребиз. Анын аткарылышында ошону аткара ала турган бийлик, күчтүү бийлик болуш керек. Кандай мыйзам болбосун, бийлик күчтүү боло турган болсо, ошондо мамлекетибиз күчтүү болот, экономика өнүгө турган болот, элибиз ошондо тынч жашайт. Мен ошону айтып кетем. Бизге телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Менде мындай суроом бар эле. Ногу Шамалсай поселоктун ар жагында неме деген жер бар да, Мөкөн районуна берет. Коон базарынын жакын билесиңер да, асфальт жолдун чети менен чегараны тартып кеткен да, зынтосманычы. Өзбекстан мурун чукуп туруп, ана чегаранын арака жылдырып зынтосманы тосду. Кыргызстан асфальттын бою менен тартып койду, эмне деген жер. Өзбекстан тоскондон кийин бер жагына зынтосма тоспой койбой берген да. Кайсы аймак экенин тактап коюңузчу. Аймак жанагы немеде Коон базар деп коет могу жерде. Өзбекстандын достук неме бар го,
тосту. Түшүнүктүү. Рахмат. Ал жерде мен түшүнүгүм боюнча Наукен районунда Коон базарды айтып атса керек. Ал жер такталган участок. Чындыгында мына бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстан 560 километр жерин бизден сурабастан эле тосуп алышты. Аң казып, баягы сымдар менен тосуп. Ошол участокто именно ушу такталган линиянын үстүнөн казып койгон да. Ал улам барып туруп жолду кытышын алып отуруп жолго бир коопсуздук пайда келтиргенден биз анын Өзбекстан тарапка маселени коюп бүгүнкү күндө ал жерде кайрадан көмүп алар өздөрү жака жылдырган. Баягы өз тараптан да тигил тараптан дагы атайын линиянын белгилениши бул мыйзамдуу нерсе да. Ооба. Биз бул боюнча баягы такталып, жазылып, бекитилген участокторду мына чек ара кызматына өткөрүп бергенбиз. Мына ушул боюнча кайтаргыла деп. Буга чейин эле Баткен аймагына суроо барбы? Мындай суроо бар да. Мисалы ушу биз дайыма мыйзамдарды кабыл алып атканда бир мүчүлүштүк кетирип коебуз да. Бул жерде дагы бир мыйзамды кабыл алып атканда ошол жерде мисалы сатып атканда карапайым эл жашайт ал жерде делечи. Ошол жерди мисалы сатканга муктаж болуп калса, сиздер болсо мыйзам менен тыюу салып койсуңуздар аны сатканга. Ал бул жердеги жергиликтүү мисалы жарандардын аны алганга мындайча айтканда муктаждыгы жок да. Бирок чет мамлекеттик жарандага кызыгып атат да. Ал көп сумманы айтып атат. Ошол кызыкчылыкты бир улутташтыруу деген нерсе бар бизде, туурабы? Ошол нерсени киргизип койсок деле бир жакшы болмок да, туурабы? Сатып алган адамдар Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн колдонушу керек деген сыяктуубу жагандай? Мисалы сата турган адамчы. Туура суроо берди. Сата турган адам, мисалы менин үйүм бар да, чек арада турабы? Ал жерде мисалы мыйзам менен тыюу салып таштадым. Мен чет мамлекеттерге сата албайм, турабы? Чет мамлекеттик жарандар. Туура айтып атат. Мына мен ошого жооп берип коеюн да, балдар өтө туура маселе көтөрдү да бул жердечи. Мыйзамды кабыл алаардан мурда ошо аткарылбайбы, ошону карагыла деп атат. Рахмат ушундай суроо бергениңечи. Биз патратып эле мыйзамды алып кетип атабыз, астынан кеттик паровоздун астыначы. Аткарылбайт алчы. Бул айтып аткан ошол чек арадагы бул ошол жерде баягы өзүбүз кабыл алганбыз менчик ээси. Бул тажикке сатабы, өзбекке сатабы, айырмасы жок болуш керек. Базар баасында сатып алсын деп, мамлекет сатып алсын деп атат да. Ошон үчүн мен жана көтөрүп кетпедимби? Ошон үчүн ошону саттырбаш үчүн биз ошол жерде жашаган элдерге шарт түзүп беришибиз керек. Ошо алыскы региондорго силер барып иштешиңер керек. Чек араны Кыргызстан сактап кала турган силер болушуңар керек. Ошо айтып турган жерлерди саттырбаш үчүн ошол жерде бир эле Бишкек топтолуп албай, келечекте аракет кылышыбыз керек. Бардык жарандары ошо региондордон өсүп келе, региондорго баралы деген. Мурда эле мына агайларыбыз отурат бул жерде. Бишкекте окугандан кийин айылдан келгенден айылга кайра жумушка барчу. Азыр мына статистика менен айтып кеттик, мен Баткен областы боюнча мен айтып берейин, биз ошону көтөрүп келдик. 20 жаштан 45 жаштагы чейинки адамдар где-то 10%, 15% түзүп калды жердечи. Окууну бүтөт, мектепти бүткөндөн кийин бул жака окууну экен кайтып барган адамдардын процентин соотношение алганыбызда 5-10%ке жетпей атат ошолчу. Бул деген барып туруп бардык ушул жерде калып атат да. Аны биз мамлекеттен акча берип кыйналбашыбыз керек. Жана мыйзамды кабыл алганыбызда 450 миллион каржыланыш керек эле. 2011-жылы кабыл алган мыйзамыбыз. Туурабы, тилекке каршылык иштеген жок, мамлекетте акчабыз жок. Ошону акчаны табыш жолу. Мисалы үчүн мен айтып кетем, ошол границада турган. Эмне үчүн Тажикстан бизге караганда суубуз бир, жерибиз бир, бизге караганда ошо территория 20 жыл астында жашап атат. Эмне дегенде мамлекет шарт түзүп берген. Биз эле ал жерде айта бербейм, мисалы үчүн Сагды областын карай, мына Курманбай ака жакшы билет, анычы алар да шарт түзүп берген, условиясы бар, алар Душанбеге кетпейтен ошол жерде иштешке калышка аракет кылат. Биз да ошондой шарт түзүп беришибиз керек. Бардык Кыргызстан жарандары барып туруп, ошол жерде тажик улуту менен болобу, өзбек улуту болобу, чыр-чатак болобу, ошолдо соодалакыбызды күчөтүп туруп, экономикабызды ошол жерде көтөрүүгө, жаш балдарга, жаш бизнесмендерге, жаштарга шарт түзүп беришибиз керек да. Буга чейин эле жогоруда сиз айтпадыңыз, мына өзгөчө экономикалык аймак жана башка деген нерселер түзүү деп. Жана Райхан ага кепти сизге берейин. Буга чейин эле ушул нерсени айтышканда, мисалы Баткен облусу үчүн жок дегенде салыктан баланча пайыздык төмөндөтүүнү берелик дагы, анан кийин өздөрү тапкан каражаттан облустун ички маселесин чечкен көбүрөөк мүмкүнчүлүк берели деген нерсени далай жолу демилге кылышкан да. Бирок сөз Баткен боюнча азыр ошону мен да түшүндүрүп берейин. Баткен областы боюнча сөз кылып атканыңарда азыр бизде бюджетибиз 708 миллион тегерегинде боло турган болсо, 270-300 миллионго жакын биз дефицитте турабыз да. Бул деген баягы республика бюджеттен акча алабыз да. Ал жерде, ал регионду, мына көп жылдан бери көтөрүлүп келатат. Бул 1999 жылы Баткен областы Ош областын бөлүнгөн туура болгон.
Бирок тилекке каршы ошол деңгээлде область бөлүнгөн дагы каралбай калып кеткенде, ошону күчөтүш керек. Жана биз биринчи окуудан кабыл алганбыз, баягы конституционный баягы административно-территориальный деление боюнча, аймак кылуу боюнчачы, ошол маселени көтөрүп келип атпайбыз. Баягы 1 жыл мурда биз көтөрдүк эле ошончу. Азыркы мезгилде бардык налогтордун Баткен областынын, мисалы үчүн, ошо биз Лейлек району менен Баткен районун көтөрүп атабыз. 50% түшүрө турган болсок, инвесторлорго шарт түзүп бере турган болсок, бул 5 жылдын ичинде ошол Баткен артта калган Баткен областы деп атсак, ошол Баткен областы келечекте Кыргызстандын бир локомотиви боло турган байлыктар. Ошол жерге мамлекет шарт эле түзүп берсин, акча бербесин деген талап болуп атат ал жердечи. Ошон үчүн биз ушуну 20 жылдан бери чечилбей атат деп маселе көтөрүлүп келип атат. Эмне үчүн чечилбейт? Ошонун чечилбейт деп кечеги тарых, бүгүнкү акыйкат, эртең келечек. Тарыхты жакшысын алалы дагы ушул күндө ошону чечип туруп шарт түзүп берели. Мына жакын арада биз жогорку кеңешке бир жакшы мыйзам алып кирип атабыз. Ошол Баткен областы боюнча жакшы бир чек арасы боюнча социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча ошол жерде мыйзамды көрүп туруп ошону бир силер менен да бир талкуу кылабыз. Бул келечекте Баткен областында Кыргызстандын астын алып чыга турган закон мыйзамдардан болот деп ишенем мен. Байкан ага, сиздин пикир? Жол жоболор. Ар нерсенин өзүнүн сааты болот. Менин оюмча, ал жерге эркин экономикалык зонаны ачыш эрте. Эмнеге? Себеп дегенде чек аранын аркы бетинде биздин жашаган кошуналар кыргыздар жыргап жашасын деген ойдо жатабы? Эгер ошондой болсо бир жөн. Экинчиси, биз эртең таможенный союзга кирген жатабыз. Чек араны Өзбекстан менен Тажикстандан өткөрөт. Ал жерге балким Россиянын пограничниктери кирип калышы ыктымал. Жабылат ал жер. Эч кандай чек ара ортосунда ачык жана мындай тоскоолсуз эч кандай соода мамилелер болбойт. Биз таможенный союзга кире турган болсок. Бирок менин оюмча, биз биринчиден чек араны бекемдеп алышыбыз керек. Мышык же чычкан өтпөй тургандай кылып коюшубуз керек. Биз жанагы түбөлүк достук жөнүндө келишимди түзгөн кошуналарыбыз Кыргызстандын жеринин бир сотугун ала албайт экенбиз, кире албайт экенбиз деген үмүтү үзүлгөндөн кийин анан мамилелерибизди кичине кое берип, жакшылап, жакшыртууга барганга болот. Бирок бүгүнкү күнү мен дагы бир жолу айтып коеюн. Кыргыз менен өзбектер, тажиктер таптакыр башка эл. Мына барыңар улгайып калгансыңар. Айткылачы, биз качан өзбектер менен ушундай мамыр-жумур болуп туруп жакшынакай болуп жашадык элек. Бизди жакшылап жашагыла деп мойнубузду бурап ошентип жашаткан. Бирок сейрек кыз алышкан, кыз беришкен. Бирок ушундай багы бири-бирибиз менен мамыр-жумур болуп туруп аралашып кеткенге чейин таптакыр бара алган эмеспиз. Эмнеге дегенде, ал улуттун жашы башка, Кыргыздын улутунун жашы башка. Аларды жаш этнос деп коет. Жаш этноска агрессия присуща деп коет да. Алар азыр агрессивный. Агрессия деген бул ошо жерди басып алганга, элди басып алганга багытталат. Бүгүнкү күнү албетте элди басып ала албайт, бирок экономикалык жактан көз каранды кылганга дайыма аракет кылат. Бирок ошону унутпашыбыз керек да. Сиз ошондуктан жанагы айтып атпайсызбы? Жерди эч кимге сатып жибере албай тургандай шартты түзгөндөн кийин деп. Мына уреки мыйзам ошонун башталышы болуп ошого багытталган. Азыр мен бүтүп коеюн. Бир эки тажикти дос кылып алып, биз тажик менен доспуз деп айтканга болбойт. Эки өзбекти дос кылып алып, Өзбекстан менен доспуз деп айтканга болбойт. Эмне үчүн делимитация болбой атат бүгүнкү күнгө чейин? Себеп дегенде, алардын көз карашы чек арага башка тереңдикте жатат. Биздин көз караш башка тереңдикте жатат. Биз тезирээк ошону делимитация кылып, зымдарды тартып койгонго аракеттенебиз. Алар болсо чек араны арыраак жылдырып барганга, анан кийин делимитация кылганга аракет кылышат. Ошон үчүн бул маселе башка, биздин көз карашыбыз башка тереңдикте, алардын көз карашы башка тереңдикте жаткан соң, биз эч качан делимитация кыла албайбыз. Биз мына 20 жылдан бери делимитация кылганга аракет кылып атабыз. 90-жылдан бери мен аракет кылып жүрөмүн. Акаевдин заданиясы боюнча мен барганмын.
ошол жерге. Делимитацияны натыйжалуу жүргүзүүнүн жолу бизде эмне да, бизде утуштуу жактар. Делимитация кылыш үчүн аларды мажбур кылыш керек делимитацияга. Мажбур кылыш үчүн биз ар нерсени рычаг катары пайдаланышыбыз керек. Ошонун ичинде сууду дагы рычаг катары пайдаланышыбыз керек. Мүмкүнчүлүктөргө жараша. Делимитация мына ушул жерден кылабызбы, сууду мына мынча аласың. Рахмат. Кылбайсыңбы, суу жок сага. Рахмат. Бизге телефон чалуу бар экен, ала салмаксызбы? Мен Баткен областынан Баткен районунун Самакендик айылынан чалып атам. Атым Гапар, чек ара боюнча Нагабыл Дружников народ дегенде бир 600-7 жыл жумуш жасадым. Мен азыр айтайын дегеним, мына Эратов Сайжан деген жигит ушул жерде иштеп кетти. Баткен областында өтө жакшы жумуштар жасап кетти. Мен айтайын дегеним, чек ара такталмайынча ушундай жакшы жигиттерибизди, кыргыздын уулдарыны өз мезгилинде жакшы колдоо ала албасак, бир күн ушуларды да майып кылып алышы мүмкүн деп айтайын дедим эле. Эми чек ара кайсы мезгилде такталат? Ушу суроону бердим эле. Рахмат. Жанагы эме көч керек. Жана комментарий берип коюп, бул туура эмес болуп калды. Жанагы биз Кыргызстан болгонубуздан биз Кытай менен чек арабыз бар, казактар менен чек арабыз бар, тажиктер менен кошуна менен ынтымак болушубуз керек. Ошого жетишибиз керек. Душман көрбөшүбүз керек. Эч убактачы. Жакшы макал бар Кыргызда. Өзүбүзгө сак бололу, бирөөдү уру тутпайлы. Анан жанагы сез болбойт дейт го, сез Лейлек районунда ачылган, иштешти баштады алчы. Бул жерде мен сез боюнча айткан жокмун. Баягы свободный торговый зона, эркин соода аймагы. Алчы мына Крымды айтып кеттик эле, ошолдочу ал жерде шарт түзүшүбүз керек, сероначы. А коңшулар менен биз келечекте кылымдар бою жашап келгенбиз, дагы жашайбыз алар мененчи. Бирок ынтымакка барышыбыз керек, өзүбүздүкүн алдырбашыбыз керек. Менин эсимде Каримов буйрук берип туруп, Өзбекстандын помидору чирип кетсин, Кыргызстанга 1 кило помидор өтпөсүн деген буйрук менен жашап атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Бирок мен дагы айтпашым керек. Позициялар ушундай тең-тең сөйлөшкөндө да. Каримов дагы өтөт. Башка бирөө келет. Сөзсүз түрдө албетте биздин кошуна мамилебиз өзгөрөт. Бирок бүгүнкү күнү биз бүгүнкү күн жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Бүгүнкү күнү биз көрө турган чаралар таптакыр башка жакта жатат. Жана суроо жатат. Эми бул делимитация маселеси өтө оор маселе. Муну эми канча жолу обсуждение кылдык. Бул эгер биздин оюбузга, талабыбызга Өзбекстан тарап же Тажикстан тарап көнө турган болсо, бул 1 жылга жетпей эле бүтө турган маселе. Если Өзбекстан тараптын койгон шартына биз макул болсок, ошондой эле тез эле бүтөт. Бул жерде эки жактуу маселе жатат да. Эми бул жерде патриотпуз дейт, баарыбыз эле патриотпуз. Биздин ошо делегациянын составында бар эле кыргыз жигиттери, өзүм патриотмун деген эле. Анан эле бул жерде ар кандай сөз сүйлөй берсек, менимче туура эмес болот. Боло турган сөз сүйлөйлү. Бул жердечи делимитация мына 2000-жылы башталган. Өзбекстан мененчи. Ошол жылдар башталган жылдары, биринчи ушу укуктук негизди тандап алыш керек болчу да, эки мамлекет. Мына биз ушул жылкы документти силер да кабыл алгыла, биз да кабыл алалы деп туруп ошондон баштаганда бүгүнкү мындай бүгүнкү ситуацияга келбейт элек. Менин оюмча, мына бүгүн азыр ушул күнгө чейин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен так бир укуктук документ жок. Алар бир документ алып чыгышат, биз бир документ алып чыгышабыз да. Ошол боюнча башталганда токтоп турбайлы. Ушул жумушту алга жылдыралы дейт дагы, ошол убакта комиссия баягы позициябыз дал келген жерди жаза берели деп туруп баштайт да. Ошону менен бүгүнкү акыбалга келип отурабыз да. Азыр эми алар да туруп атат өзүнүн позициясында, биз да туруп атабыз да делимитация боюнча. Жакындашкан вариант барбы? Жакындашкан вариант такыр укук негиз боюнча жок болуп атат да. Анан биз азыр 3-чү вариант алып чыгып атабыз, сунуш кылып атабыз. Ошол силер чыгарган сунуш кылган документтер дагы процедура боюнча аягына чыккан эмес, укуктук күчкө ээ эмес, негиз катары кабыл алган болбойт. Биздикин да силер кабыл албай атасыңар, анда ошо Каримов дагы, Акаев дагы кол койгон документтер бар. Баягы КМШ деп коет, коңшулар мамлекет СНГ деп коет, шериктештик. Ошондо ушу президенттердин баары кол койгон, ошо келишимгечи. Биз ушул союздук мамлекет таркаганда, ушул азыркы эки республиканын ортосундагы чек араны ушу эки мамлекет чек ара катары тааныйбыз деген сөздөр бар да ошол жерде. Мындан сырткары дагы бир пунктта жазып койгон. Ушу бүт кабыл алган документтер только ушу эки мамлекеттин ортосунда кабыл алган документтер гана колдонулсун.
ошол чет үчүнчү жактын документтер колдонулбасын, ошол ичинде СССРдин убагында кабыл алган документтер да колдонулбасын деген статьялары да биз азыр ушуну сунуш кылып атабыз. Бирок ушуга так жооп бүгүнкү күнгө чейин ала элекпиз. Жанагы мыйзамга кайтып келе турган болсок, аткарылышы боюнча көп маселе Мен жигит жакшы суроо бергендей болду. Бир жагынан элде ушундай ой туулушу мүмкүн, чындап эле туура айтты депчи. Эми мамлекет деген бул баягы өзүнүн граждандарынын коопсуздугун камсыз кылуу биринчи мамлекеттин бул милдети. Анын чек арада жашаган аймактарда чектөө киргизүү бул мамлекеттин милдети. Ошол мамлекет өзүнүн милдетин аткарып атат. Мен бүгүн кызыктуу бир факт, эртең менен биринчи радиодон бир чек арага байланыштуу передачалар болду. Ошол жерде бир Баткендин бир атуулу сурап атат. Эгер дейт ошол өзүнүн үйүн саткан, өзүнүн бир саткан мекенди сатканга татыктуу бул мыйзам дагы жумшак мыйзам болуп калыптыр. Кылмыш жоопкерчилигин тартуу боюнча сунуш болсо болмок экен деп атат да. Бул дейин десек жанагындай жагдай болуп атпайбы? Эми элдин экономикалык, социалдык абалы оңой эмес. Эми мамлекет баягы өлгөнгө көңүлдүктөр муштум сала албайбыз. Туура айтасыз. Бир жагынан туура айткандай болуп атасыз. Мамлекет бүгүнкү күн менен жашабаш керек. Мамлекет мындан кийинки урпактарга эмне калтырат? Кийин бир 100 жылдан кийин кыргыз мамлекетинин аймагы кандай сакталыш керек? Бүгүнтөн кам көрбөсө, эртең Баткенде ушундай пример бар, мисал бар. Баягы бир объектини граждандар элип алган. Азыр ошол жер Курманбай Алиевич жакшы билет, аябай чырдын үстүндө туруп атат. Көксайдагы бир объект. Бирок мен ошондой болбош үчүн мыйзам кирип атат. Аны элдер туура түшүнүш керек. Бул маселе чындыгында азыркы убакта өтө урчунтуу маселе. Мына Ират Сайжан мырза 1-2 жыл мурда ошо Баткен областынын губернаторунун биринчи орун басары болуп иштеп турганда, биз Роза Исаковнага кирип губернатор менен 10 миллион сом акчаны бөлдүрүп, ошо Тайстанга сатылып кеткен үйлөрдү кайра сатып алганбыз да. Бирок сатып алганда ошол жерде элдерден арыз түштү. Бөлүнгөн ошол 10 миллион сомго биз айтканбыз да, ошол чек ара коопсуз болгон жана Тажикте сатып алган үйлөрдү сатып алалы кайра десек, коопсуз эмес, ошол айылдын ичиндеги үйлөр сатып алган фактылар чыгып атат да. Бүгүнкү күндө мына ушул маселе боюнча дагы аягына чыга элекпиз. Азыр эми дагы мен айтып коеюн, туура айтып атат бул суроо берген балдар. Депутат мырза туура айтып атат. Бул мамлекет өзү кам көрүш керек да. Биз ошол жердеги үйлөрдү өзүбүз мамлекет мүмкүнчүлүгү болсо сатып алгандан жакшысы жок да. Сатып алып биз ошону ошол жерге милицияга же болбосо мына пограничный мына чек ара кызматындагы офицерлерге үй кылып берсек, ошол жер тосулуп калат да. Ошол нерселердин баягы документтерин тактоо маселеси дагы өчүндүү болуп турат да. Эгерде сатып аткан адам болсо, анын колунда документи болуш керек, болгондугу үчүн сатып атат да. Ошол документтердин негизинде бул биздин жер деп баягы үстөмдүк кылганга мүмкүнчүлүк барбы бизде? Бул жерде бир мындай жагы бар да. Тажикстандын мамлекеттик саясаты жүрүп атат да, алардачы. Ошол жердеги тажик жарандары кыргыздардын үйүн сатып алганга Тажикстан 5% суда берип атат. Булар тымызын саясат жүрүп атат да. Анан биздики тура турат. Биздикилер бир үйдө 10 миң десе, 10 миң доллар десе, тажиктер 30 миң доллар десе, конечно, ага сатканга кызыктар болот да биздин жарандар. Ошон үчүн ошол жерде базар баасы менен мамлекет мүмкүнчүлүк болсо сатып алса, ушул маселе токтойт. Экинчи жагы, жана сатылып кеткен үйлөргө Тажикстан биздин документ эмес, өздөрү документ берген учурлар кездешип атат да. Биз барып текшергенде бул сатып алган үйүң десе, ооба сатып алган, мына биз Тажикстандын документи бар бизде, биздин үй деп. Эми келечекте биз делимитация жанагы жогоруда айтпадыңыз кандай зыяны бар деп. Ушундай үйлөр, жерлер биз делимитация учурунда барып текшергенде жок, бул Тажикстан территориясы, бул Тажикстандын жери деген маселени көтөрүп атат да. Көп татаалдыктар да. Ооба, татаалдыктар жаратып атат. Биз бүгүнкү программабызда чек ара аймактарында өзгөчө статусту берүү жана ал аймактарды өнүктүрүүгө байланышкан маселелерге токтолгонго аракет кылдык. Албетте проблема, көйгөйлөр абдан көп, бирок юстиция министрлигинин позициясынан алып карабай турган болсок, эртеңки биздин чек аранын бекемдигин, бүтүндүгүн анан кийин дагы бир топ маселеде уттуруп жибербейли дегендин камын көргөн кезектеги мыйзам ушул болуп отурат. Балким мындан кийинки этаптарда жогоруда биздин депутаттар белгилеген ошол аймактардагы элдин экономикалык, социалдык жагдайларын жакшыртып жиберип, анан кийин калктын, элдин, жергиликтүү жашоочулардын күчү менен биз бекемдеп, коопсуздукту сактап ала тургандай деңгээлге жетебиз деген үмүттөбүз. Саламат болуңуздар.